Амансыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен кайрадан телетест көрсөтүүсү. Жайдын аптаптуу күндөрүндө албетте суусунуубузду улуттук суусундуктар жакшы кандырары баарыбызга маалым. Андыктан биз бүгүнкү замандаштарыбызга сиз биздин Кыргыз элинин улуттук суусундуктарын билесизби? Жана алардын аталыштары эсиңизде барбы деген бир нече тесттик сурамжылоолорду түзүп, дагы эле болсо көчөгө аттанып жаткан учурубуз. Андыктан биз менен бирге болсоңуздар, бул суроолорго замандаштарыбыз кандай жооп берерине ортоктош болмокчусуздар. Ар бир көрсөтүүбүздүн жыйынтыгын чыгарып жеңүүчүлөрүбүздү аныктап келебиз. Бул жолу дагы телетест көрсөтүүбүздүн жеңүүчүсү бар. Бул жеңүүчүбүз бизге көрсөтүүнүн аягында берилген суроого эң алгачкылардан болуп туура вариантта, тагыраагы туура жоопту жөнөткөндүгү үчүн жеңүүчү аталып, өзүнүн белегине ээ болду. Сиз дагы телетест көрсөтүүсүнөн белег алууну каалайсызбы? Анда көрсөтүүнү аягына чейин көрүп барып, аягында жалпыңыздарга берилген суроого жооп бериңиз. Өнөктөштөрүбүздөн белекке ээ болуңуз. Кыргыз элинин кандай улуттук суусундуктарын ушундай аптаптуу күндөрдө ичесиз? Кымыз, бозо, жарма. Күндө ичкен суусундук. Күндө ичкен, негизи бул жакта ичпей элем мен. Биз айылда жашайбыз да. Кымыз основной. Негизи кымыз, Анда мен сизге улуттук суусундуктар боюнча суроо берем. Туура жооп берсеңиз, анда белекке ээ болосуз. Суроо: айран сүзмөгө суу кошуп жасаган суусундук кандай аталат? Чалап. Ушундайбы? Ооба. Ушундай болбой калсачы? Биз основной ошентип эле ичип жүрөбүз. Сизге мен 4 вариант айтам. Чалап деген вариантты сиз туура деп атасыз, бирок бул жерде варианттардан дагы карап көрүңүз. А варианты бул кымыз дейт, Б варианты бозо, В варианты чалап, Г варианты айран. Чалап, Г варианты. Азаматсыз. Кайсы сабактарды жакшы окудуңуз эле? Кыргыз тил, орус тил. Орус тили, кыргыз тилден суроо берем. Канча жөндөмө бар? 5. 5би? 5. Канча жөндөмө бар? 5. Аны эсептеп көрүңүзчү. Сыртыңыздан эсептей бериңиз. Атооч. Илик, барыш, табыш, жатыш. 6. 6 экен. Азаматсыз бир аз сүрдөдүңүз окшойт. Бирок сиз биз берген суроого айран сүзмөгө суу кошуп жасалган суусундук кандай аталат дегенге албетте чалап деп жооп бердиңиз. Муну билбеген жаран болбошу керек. Кыргыз жараны ар бири билүүгө тийиш. Суроого туура жооп берип, туура жоопту тапкандыгыңыз үчүн сизге өнөктөшүбүз Семетте кинотеатрынан бул чакыруу билетин белек катары беребиз. Кармаңыз, бул сиздин билетиңиз. Дароо эле барып, учурда жүрүп жаткан кино тасмалардан өзүңүз каалаган тасманы көрүп келиңиз. Рахмат, чоң рахмат. Улуттук суусундуктарыбызды билесизби? Ооба, кымыз. Баарыбызга белгилүү болгондой кымыз. Дагы? Ещё бозо. Ошол окшойт. Башкасы эсиңизде жок, Мен сизге улуттук суусундуктар боюнча суроо берем. Эгер туура тапкан болсоңуз, анда белекке ээ болосуз. Жакшылап угуп туруңуз. Бул улуттук суусундукту жасоо үчүн угут керектелет. Кайсы суусундук? Угут. Угут. Кайсы улуттук суусундукту жасоодо угут колдонобуз? Угут бул ачытка кандай? Ачытка сыяктуу нерсе да. Ооба, туура айтып атасыз. Ачытка, Кайсы суусундукта колдонобуз? Кымыз да, кандай? Кымыз. Жардам керекпи? Ооба. Мен сизге 4 вариант менен жардамга келе алам. Бир вариантын туура деп айтып беришиңиз керек. Бул А варианты максым, Б варианты бозо, В варианты саамал, Г варианты кымыз. В. Саамал, Саамал деген вариантты тандайсыз. Суроону да бир ирет окуймбу? Бул улуттук суусундукту жасоодо угут керектелет дейт. Кайсы суусундук? А варианты максым, Б варианты бозо, В варианты саамал, Г варианты кымыз. Анда Г. Г варианты деп эсептейсизби? Кымыз. Кымыз жасоо процессине катышкансызбы? Жок.
Өзім қатышып көрген емеспін. Бирок ичип көргөнсүз. Ооба. Кымызга угут кошулабы? Балким. Билбейсиз, э? Білбеймін. Туура жообуңуз? Г. Г бул кымыз, э? Ооба. Жообуңузду туура деп кабыл алайын, э? Туура жооп ушул деп кабыл ала берейинби? Макул. Ооба. Г варианты деп, э? Азаматсыз. Г варианты болды. Тилекке каршы Г варианты туура эмес. Б вариант. Ошондуктан сиз менен коштошобуз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кайсы биздин улуттук суусундукту сиз баалап ичесиз? Жарманы көп ичем, кымыз менен жарма. Бозбоду эле. Күндө? Жок, күндө эмес, эми шаарда мүмкүнчүлүк азыраак го. Айылга барган маалда ошо кымыз. Анда сизге улуттук суусундуктар боюнча суроо. Бул улуттук суусундукту жасоодо угут керектелет. Кайсы суусундук? Бозо? Туурабы? Туура. Бозо жасоону көргөнсүзбү? Көргөм. Анда мен сизге 4 вариантты да бир ирет айтып өтөйм, мүмкүн бозого угут кошулбай калаттыр. А варианты максым, Б варианты бозо, В варианты саамал, Г варианты кымыз. Өзү бозого да угут менен жасачу эле, апам жасачу да. Анан башка варианттар болсо, максым да болушу мүмкүн. Максымда ачытылып жасалат, бирок угут кошулат. Анын жасатылганын көргөн эмескен, бозонукуна угут кошулат да. Сиздин туура деген вариантыңыз? Бозо? Бозо, э? Азамат, сизда бир суроо менен сизге кайрылам. 1 метрде канча сантиметр бар? 1000 1000 сантиметр. Барбы? Бар. Анда 1 метрде канча 100 деген. 100 сантиметр. Анда 1 метрде канча дециметр бар? 1 метрде дециметр 1000 болуш керек, э? Деле жакшы көрөт окшойсуз. Канча дециметр бар? Канча миллиметр бар? 1 метрдеби? Канча миллиметр? 1000 да? 1000. Канча дециметр? Дециметр боюнча так маалыматым жок. Азаматсыз, анда сиз бир аз устачылык кылбайт окшойсуз, э? Жок. Сиз жооп берген суроого кайрыла турган болсок, албетте туура жооп бердиңиз. Бир гана ушул улуттук суусундугубуз бозого атайын угут кошулуп жасалат экен. Туура жооп бергениңиз үчүн Семете кинотеатрынан чакыруу билетин беребиз сизге. Өзүңүз каалаган тасманы көрүп келсеңиз болот. Б сүтүнөн ачытылып жасалган суусундук кандай аталат? А варианты кымыз, Б варианты саамал, В варианты жарма, Г варианты максым. Жарма жасалбайт да. Б сүтүнөн. Саамалдан кымыз жасалат да ошол, э? Туура варианты ошондо. Кымыз да. Кымыз ачытылып жасалат да. Кымызды кантип жасайбыз сиз жасап ичип жүргөн болсоңуз? Кымызды ушундай эле жасайбыз. Эртең менен сайбыз кечке чейин, кеч кичине көрөңгө алып коюп, бир ошо саамал канча болсо ошого карап туруп, анан кийин эмеге коюп туруп эле, Чаначка. чаначка коюп туруп эле пышабыз. Канча жолу бышыш керек же? Канча саатта бир бышып туруш керек саамалда? Ар ким ар кандай. Мен тез пышам өзүм. Сиз өзүңүз кымыз жасайсыз? Өзүм жасап өзүм ичем мен. Мындай эмеге эмес, бирок кандай сатканга эмес, өзүм эле бала чакы менен ичкен ошентип жасап ичкем. Азаматсыз, кымыз жасаган адам бул суроого туура жооп бере албаса, анда болбойт эле. Кымыз жасап, кыртке кирип, кымыз ичкен киши катары туура жооп бердиңиз. Албетте, бен сүтүнөн ачытылып жасалган улуттук суусундук бул кымыз деп аталат. Туура жооп бергениңиз үчүн биз Ош шаарында жайгашкан Семете кинотеатрына сизге чакыруу билетин белек катары беребиз. Бул сиз үчүн. Барып өзүңүз каалаган кино тасманы көрүп келсеңиз болот. Рахмат. Вот. Бул суусундук жаңы мөмө жемиштерден жана кактардан жасалат. Кайсы суусундук? Өрүк. Шабдалы. Жаңы мөмө жемиштерден, кактардан биз кандай суусундук жасайбыз? Бизби өрүк шербет неме кылабыз. Сок жасайбыз да. Мен сизге 4 вариант окуйм, туура жооп берсеңиз билетке ээ болосуз. А варианты бул компот дейт, Б варианты шербет, В варианты лимонад, Г варианты кыям. Кыяммысың? Кыям болсо керекпи же ошол вариантты туура деп айтасызбы? Шабдалы жок экен. А, Б, Г кайсы вариант туура? Улуттук дедиңиз а, бир кайталап койсоңуз.
Şerbеттен ошо. Сиз азыр эки вариант айттыңыз да. Кыям дагы дедиңиз, анан шербет дагы дедиңиз. Кайсы вариантка токтолосуз? Кыям дей берейин. Кыям, Биринчи айткан кыям деген вариантка токтолдуңуз. Азаматсыз. Туура эмес жооп берип койдуңуз. Тилекке каршысыз, мен коштошобуз. Макул. Бул суусундук жаңы мөмө жемиштерден жана кургатылган кактардан жасалат. Кайсы суусундук? Бул шербет. Шербетли? 4 вариант окуйун. Туура жоопту тандап бериңиз, анткени телегөрүүчүлөр дагы ушул 4 варианттын кайсынысы туура экенин сиз менен кошо табышат. А варианты компот, Б варианты шербет, В варианты лимонад, Г варианты кыям. Кыям болуш керек. Кыям деген эмне бул? Кыям варенье бу. Ошондо шербет болот. Шербетпи, кыямбы? Шербет. Шербет, Шербетти жасап көргөнсүзбү? Кантип жасалат? Кактан жасалат. Өрүктүн кагынан жасалат. Жаңы мөмө жемиштерден жасасак да болобу? Болбогот анда. Болот. Албетте жасасак болот. Сиз биздин сурообузга туура жооп бергендиңиз үчүн өнөктөшүбүз Семетей кинотеатрынан сизге бул билетти белек катары беребиз. Барасыз дагы учурда жүрүп жаткан кинотеатрдагы тасмалардан өзүңүз каалаган бирөөсүн көрүп келсеңиз болот. Чоң рахмат. Жарма эмнеден жасалат? Жармабы? Жарма ичесизби? Ооба. Жарманын өзүнүн баягы эмелери болот да. Угуттары. Жасай турган атайын дана азыктар. Дана азыктар болот. Ошону сууга аралаштырып, эме кылып жасайт да. Бышырып жасайт. Ооба. Ошо эмне ошол аралаштырып жасай турган? Унутуп атам да азыр. Определенелер жокпу? Болжолдуу варианттарыбыз бар. Туура вариантты тандап беришиңиз керек. А варианты бул талкандан жасалат дейт. Б варианты жаңгактын маңызынан. В варианты куруттан. Г варианты быштактан. Эмеден? Талкандан. Талкандан? Талканды эмнеден жасайбыз анда? Талкан жүгөрдү. Жүгөр. Будайдан да жасасак болобу? Ооба. Талканды жасоону көргөнсүзбү? Кантип жасалат? Көргөн жокмун, бирок уккам да. Бирок жарма ичесиз. Ооба. Кандай? Сон. Эмнеси менен сон? Дам менен. Дам, анан биздин чаңкоосу бат кандырат. Азаматсыз бизге туура жоопту бердиңиз, да бир суроо берем сизге. Даярсыз да? Математикадан кандай окудуңуз эле? Математика орто эле. Орто эле окугансыз, 8 жерде 9? 8 жерде 9, 64. 72. 72. 6 жерде 8? Акыр 8. Азаматсыз. Биздин жарма эмнеден жасалат деген суроого бир аз түйшөлүп жатып, жарма ичкенди жакшы көргөнүбүз менен бирок анын эмнеден жасаганын бир аз унутуп калган окшойбуз. Бирок талкандан деп туура жооп бердиңиз. Туура жооп бергендигиңиз үчүн биз сизге өнөктөшүбүз Семетей кинотеатрынан учурда жүрүп жаткан кинолорго билет катары белек беребиз сизге. Барып көрүп келсеңиз болот. Рахмат. Кымыздын уюткусун башкачараак айтканда ачыткысын кандай атайбыз? Жок, мен бизде вообще мына шаардын чекесинде жашаган үчүн кымызды кандай жасайт, эмне кылат ананча. Жок, уюткусун кандай атайт маалыматыңыз жокпу? Жок, андай менен маалыматым жок кызым. Анда мен сизге 4 вариант айтайын, бирөөсүн туура деп таап бериңиз. А варианты бул уютку дейт. Г варианты угут. В варианты көрөңгө. Г варианты саамал. Саамал эмеспи? А варианты уютку, Б варианты угут, В варианты көрөңгө, Г варианты саамал. Угут ана берки эмелер ол башканыкы. Саамал деп атасың го? Акыркы ошол болсо керек дейм да. Саамалга барабыз, ана мына деп карашат го, ошону анан кымыздын. Бирок саамал ачыткы же уютку боло алышы мүмкүнбү? Саамал анын сүттү ачытып кылса болсо керек да. Бенин сүтүнөн ачытылган суусундук бул кымыз болот. Ошондо ачыткынын өзү кандай аталат деп сурап жатам да эжеге. Жок. Кайсы вариант туура деп эсептейсиз анда? Кандай варианттар дедиң? Угут, уютку, көрөңгө, саамал.
уютку кылса керек. Уютку айранды уйтканда да уютку кылабыз го. Ошол болуш керек да. Ошол эле вариант. Эси туура келсе. Ошондо уютку деп эле атайбыз. Уютку деп эле атайбыз да. Аны тоон адамдар может мени көрсө күлсө керек, бул чөлдүктөр аны түшүнбөйт депчи. Өзүңүз башында айттыңыз, мен аны биле бербейм деп, чынында бизге туура эмес жооп берип койдуңуз. Кымыздын уюткусу кандай аталат? Кымыран да, кымыран. Кеңес мен сизге жардам берем. А варианты бул уютку деп эле аталат дейт. Б варианты угут дейт. В варианты көрөнгө, Г варианты саамал дейт. Самал да. Саамал бул эмне эле? Самал бени сүдү. Ошо саамалды эмне менен ачытат элек? Кымыран да эме. Бул жерде кымыран деген вариант жок да. Уютку угут, көрөнгө анан саамал дейбиз. Ошондо кайсы вариант туура? Көрөнгө да. Көрөнгө деген эмне болот? Ошондо кантип кошот? Көрөнгөнү ошо кымызды неме кылганда уйтабыз да. Эски кымыздан, Эски кымыздан ачытабыз да. Ошондо сиздин вариантыңыз көрөнгө болду? Көрөнгө. Азаматсыз эжеке, бул суроого бир нече биздин замандаштарыбыз жооп бере албай аткан. Кымыздын уюткусун бул көрөнгө деп кыргыз эли атап койгон экен. Туура тапкандыгыңыз үчүн сизге биз өнөктөшүбүз Семетей кинотеатрынан бул билетти белек катары беребиз. Кинотеатрга барып, өзүңүз каалаган учурда жүрүп жаткан тасманы көрүп келиңиз. Рахмат. Жарма ичесизби? Жарма ичесизби? Жарманы ичем. Ичесиз. Эмнеден жасалат? Жарма өзү неме болот, мындай. Алиге тарууга окшойт да. Таруу бар да. Таруудан талкан эмес. Таруу бар. Майда тарууга окшогон бар, оны шежелерге да бересиң да. Ошодон эле жарма болот. Жарма болот. Күрүшкө окшогон дагы немеси бар, жармасы. Эми сизге суроо беремин, азаматсыз. Жарманы жашы көрүүчү экенсиз. Жарма эмне экенин билбеген замандаштарыбыз бар, а сиз билет экенсиз. Ушул ачытылган жарма суусундугу эмне деп атайбыз биз? Ачытылган суунубу? Ачытылган жарманы кантип атайбыз? Ачытылганды эмне деп атайбыз? Ачытылган жарма суусундугун. Билбейт экенмин аны. Ачытылган дебейт да. Жөлүнө жарма деп эле ичебиз биз. Мен сизге 4 вариант айтам, бир вариантын туура деп таап беришиңиз керек. Максым дейт. Ачытылган жарма дейт. Уус анан айран дейт. Айран болсо керек. Максым шоро ачытылган, максым шоро дагы ачытылган да. Кайсы вариант туура ошондо? Ошо максым болсо керек, ачытылганы. Максым деген жоопту кабыл ала берейинби? Ооба. Максым ичип көргөнсүзбү? Максым ичип көргөн. Жармадан эмне айырмасы бар? Жармадан максымдын айырмасы деле жок, бирдей эле почти. Бир аз ачытылган, Бир аз ачытылган, аз ачытылган да. Жарма менен бирдей эле болот экөөсүчү. Экөө бирдей эле экен. Айран өзүнчө башка. Баарын кошкондо айранга жетпейт бирок. Демек сиз айранды мыкты суусундук деп ичесиз. Ооба, айран өтө жакшы. Азаматсыз эжеке, бизде бир аз сүрдөп калдыңыз окшойт. Сиз айткандай, жарма менен максымдын айырмасы деле анча жок экен. Болгону бул ачытылган жарма бул максым деп атап, кыргыз эли максым деген эң сонун улуттук суусундукту кийинки муунга калтырып өткөн экен. Суроонун жообун туура таптыңыз. Суроонун жообун туура тапкандыгыңыз үчүн эжеке сизге өнөктөшүбүз Семетей кинотеатрынан бул чакыруу билетти беребиз сизге. Дароо эле Ош шаарында жайгашкан Семетей кинотеатрына барасыз да, учурда жүрүп жаткан тасмалардын бирөөнү көрсөтүүнүн аягында жалпыңыздарга суроо узатабыз. Эгер ушул суроонун кимде ким биринчилерден болуп жообун биздин WhatsApp номерлерибизге жиберген болсо, анда жеңүүчүбүз аталып белектерге ээ болмокчу. Барыңыздар суроону жакшылап угуңуздар. Эттин шорпосуна эзилген сүзмө, курут, айран, кымыз аралаштырып жасаган суусундук кандай аталат? А варианты ак серке, Б варианты чалап, В варианты нарын, Г варианты курут. Ушул 4 варианттын кайсынысы туура деп эсептесеңиз, анда дароо биздин WhatsApp номерибизге өзүңүздүн туура деген вариантыңызды жөнөтүңүз дагы. Өнөктөшүбүз Семетей кинотеатрынан билетке ээ болуңуз. Сиздер менен телетест көрсөтүүсү болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашып жүз көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.